Мен жогоруда ошо угуп отуруп бир эки нерсени тактагым келип атат да. Мына балбак Загылыкович өзүңүз билесиз да, иштегенсиз да туура. Негизи Ошто Бишкек шаарында туура градосовет бар да, комиссия коюлат да, туурабы? Градосовет туурабы? Ошо комиссиянын негизинде комиссия өткөзгөндөн кийин анан курулуштарын баштайт да, туурабы? Туура эмес. Кээ бир жерде анысы жок эле баштап атат. Биз ошолорго карап атабыз да. Анда демек Градсоветин да угуп турсаңыз, мен аягына чейин чыгылайын. Демек бул мыйзам ошо градосоветке дагы иштейтпи, ошондой болуп атат? Же кандай? Мындай болуп атат да, кээде градсоветти да карабайт, жерди алат да салып кете берет. Эч документи жок. Мыйзамсыз курулуш деп биз ошону айтып атабыз да. Ал деген негизи градсоветтен өтүш керек, архитектурадан уруксат алыш керек, экспертизадан өтүш керек, анан баарынан өткөндөн кийин салыш керек. А кээ бирөө аларды да өтпөйт, градсоветтен да өтпөйт, эчтекеден өтпөйт, жөн эле үйдү проект жасап туруп эле салып атышат да. Бекмырза Аскарбаевич айтып атат да, Бекмырза Аскарбаевич, эгерде градсовет дейт, туура эмес чечим чыгарып койсо комиссия дейт. Алар мыйзам жолуна тартылабы дегенде Албетте тартылат. Аны эртең эле городской кийин алып барып туруп эле кылмыш ишин козгойт да прокуратура менен сотко ишке ашырат. Себеби мисалы көбү туура эмес ушундай чечим чыгарып, кызыл китеби барларды азыр текшерип туура эмес деп таап атасыздар, аныктап атасыздар. Андай да эмелер бар да, фактылар туурабы? Градсовет айтайын дегенде, эгер бул баягы мыйзамсыз деп айтып атпайсыздарбы? Демек мен бүгүнкү күндө соц тармактан деле угур элекмин да. Бир мындай градосоветтин мүчөлөрү бир мындай кылмышка тартылды же ушундай жоопкерчиликке тартты дегенчи. Эми бул эгер мыйзам кабыл алып калса, ошо градосоветти айырма жок болот экен да, мен түшүнүгүмө же кандай болот? Градосовет менен Нурдан Кемелович, сиз жооп бересизби? Уруксат берсеңиздер, кыскача маалымат бере кетсем. Градсовет деген бул ошол жергиликтүү архитекторлордон түзүлгөн атайын кеңешме. Бул кеңешме ошол жергиликтүү архитектура органдарында иштейт. Андан тышкары айта кетчү нерсе, мынакей жана айтып кеткендей эле, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 240 жобосуна ылайык бүгүнкү күндө градсоветтин мүмкүнчүлүктөрү чектелип, ошол эле жергиликтүү архитектордун мүмкүнчүлүктөрүн чоңойтуп бердик. Биз градсоветти эмес, биз бияктан ошол жердеги архитекторлордун жоопкерчилигин карашыбыз керекпиз. Анткени градсоветтин председатели болуп ошол жергиликтүү архитектор болот. Архитекторлордун бүгүнкү күндө жоопкерчиликтери көбөйдү, андан тышкары мүмкүнчүлүктөрү да чоңойду. Андан тышкары айта кетчү нерсе, сиз айтып аткан градсоветтер боюнча, да, действительно градсоветтердин проблемасы ушу бүгүнкү күнгө чейин болуп келет. Биз аны мойнунга алабыз. Бирок ошол эле учурда аны иретке келтириш үчүн жанакы жобону кабыл алып бүгүнкү күндө иштей баштады. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бул жерде мыйзамсыз курулуш деп ошол өзүнүн жери болобу же муниципалдык жер болобу айырмасы жок. Жердин менчик укугуна айырмасы жок. Ошол жерге мындайча айтканда объектини эч кандай техникалык кароо жок, экспертизасы жок, жана ошондой эле архитектуралык надзору жок курулган объектини биз мыйзамсыз деп табабыз. Ошол себептен бүгүнкү күндө эми азыркы учурда эми градсоветтин деле мурунку кылган жумуштардын баары бүгүнкү күндө чыгып атат. Анын баарын биз тийиштүү укук коргоо органдарына берип атабыз. Мунун баарын биз баягы айтып отурган кажети жок деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда бүгүнтөн баштап архитекторлордун ошол жерге кандай нерсе салынса дагы архитектор өзүнүн керт башы менен жооп берген жобону кабыл алып бүгүнкү күндө иштетип баштадык. Рахмат. Туура да. Негизинен долбоор жакшы, эң туура. Бул өзү мурун деле ушундай бир мыйзам кошумча болсо болмок. Ошондо градосоветке азыр айтып атпайсыздарбы, тиешелүү болот депчи. Мен колдойм, чындыгында эле баягы менчигине карабастан биз шаардын, айрыкча мына Бишкек менен Ош шаары. Бул эки шаар биздин биринчи борборубуз болсо, экинчи борборубуз да. Булар эки жактан келген, мындай биздин коноктор үчүн дагы шаардын көркү болуш керек. Проектisi болуш керек, туурабы? Кайсы жерге эмне түшүш керек? Жок дегенде менчик болсо дагы туура ошол баягы жергиликтүү бийликтен же ошо билген архитекторлордон сурап жасаш керек да. Мен ойлойм, бул жерге дагы экинчи орунда биринчи долбоорун колдойбуз, экинчисинде сунуштарыбызды берели. Ошол ким кандай, менде деле мисалы үчүн эң негизинен туура, бирок анча-мынча жерде ошо кошумча сунуштарыбызды берсек. Кабыл алат го, туурабы? Балбак Загылыкович. Албетте, кабыл алабыз.